баарыңыздарды биринчиден куттуктайм. Мен сыйлык тууралуу эч бир сөз айткан жокмун. Сыйлыкты баары эле туура эле берилиптир. Менин көз карашымдачы. Баарыңыздардын сыйлыгыңызды куттуктайм биринчиден. Болгону биздин ушул ырчылардын, Кыргызстандын жүздөрүн эмне үчүн башка өлкөгө мындай жем кылып беришибиз керек да. Типа, силер бийиксиңер, буларга берип койгулачы деген сыяктуудай болуп атат да. Мен ошого жиним келип атат да. Мурда 10-15 жыл мурун чыгып жүргөн биздин ырчыларга кече 2 жыл мурун чыккан ырчылар келип, мына сага мыкты мырза, мына сага деп ушинтип бергени мага аябай обидно болуп атат биринчиден. Экинчиден ал конокторго да келип жөн кетпей, Кыргызстанды ушундай жамандап кетип атат да. Биз болсо Кыргызстандын жакшы жагын көрсөткөн аракет кылышыбыз керек да. Эмнеге биз кайра келип алып, жакшы кылбай эле ушундай кылып атабыз? Мен лично оюм ушул. Биз болсо жумушка келип калдык. Ошол бизде корпоративдер башталды. Буюрса 21-не чейин тыным жок иштейбиз. Биринчи корпоративге келдик. Буюрса баардыгына жетишип жакшыңыз болоюн. Ошол достор, кесиптештер мени жаман көрбөңүздөр. Силердин сыйлык алганыңыздарга мен да кубанып атам. Силерди аябай жакшы көрөм. Эмгегиңиздерди баалайбыз, билебиз. Болгону ошол эмгекти туура жагынан баалап берсе, ойду жеткирип коеюн деген комментти алгандар да арабызда бар экен. Ошол баарыңыздарды жакшы көрөм. Өзбекстандын Кыргызстанда эч ким тааныбаган бир клоун блогери келип жылмыктысын алыптыр. Ошол жылмыктысын алган блогер Кыргызстанда жамандап, бир караңгы, свети жок, ушундай өлкө деп жамандап айтып кетиптир да. Ошону чакырып жылмыктысы кылган Кыргызстандагы уюштуруучулар дагы сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Бул Кыргызстандын туризм жагына дагы өзгөчө минус жактарын, зыянын алып келе турган маалыматтарды таратты да. Андыктан биздин уюштуруучу жамааттар анан өзүбүздүн блогерлерди колдой албай, башка жактарга жагалданган уюштуруучуларга дагы эскертүү иретинде Маданият министрлиги тарабынан дагы сөзсүз түрдө бул уюштуруучуларга жазасын берип, сөгүштөрдү жарыялаш керек деп ойлойм. Анан ошол чакырган блогер сөзсүз түрдө Кыргызстандын элинен, кыргызстандыктардан сөзсүз түрдө кечирим сураш керек. Биздин Кудайга шүгүр Кыргызстаныбызда туризм тармагын өнүктүрүп аткан, элдин маанайын көтөрүп аткан блогерлерибиздин саны дагы көп да. Бекзада Жолдошова, Алтына Эмилбекова, Самат Эркинбеков, Азирет Осмонов, Канат Шабданбеков, Барсбек Батыралиев, Арген, ошого окшогон көптөгөн блогерлерибиз бар да. Анан буларды да тоготпой аткан болсоңор, жылмыктылар кылып, дүйнөгө белгилүү болгон Кашмен деп көтөргөн Арген Симба деген бар, өзүңүздөр билесиздер. Ошого жылмыктысын берсеңиздер да болот болчу да. Каяктагы бир Өзбекстандын клоун блогерине берип, анан Кыргызстанды шылдыңдаткандын ордуна биздин өзүбүздүн жигиттерибизди, кыздарыбызды колдоп алсаңар болмок. Урматтуу Музыка телеканалынын директору Лутфила Бусурманкулуу.